Birden köngüldü bizden sonun balılık Kıyalga batabız kızık sır açabız Bat eli sökdep bit bari bir şaşabız Biz bari bir şaşabız Meken ata ene biz ayga күнгө теңиз Жарасак деп намыска жакшы окуп келебиз Кыялга батабыз кызык сыр ачабыз Бат эле өссөк деп бүт баарыбыз шашабыз Биз баарыбыз шашабыз Чыгабыз балдар менен дос болуп Кыялга батабыз кызык сыр ачабыз Бат эле өссөк деп бүт баарыбыз шашабыз Кыялга батабыз кызык сыр ачабыз Бат эле өссөк деп бүт баарыбыз шашабыз Биз баарыбыз шашабыз Бүгүн биз кезектеги онлайн сабагыбызды сунуштайбыз. Жагымдуу жылмаюу менен алтын эрежени эстеп алайлы. Үйдө ата-энебизди угабыз. Колду тез-тез самын менен жууйбуз. Тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Көчөгө чыкпайбыз. Китептерди көп окуйбуз. Убакытты туура пайдаланабыз. Ал эми азыр болсо жаңы тема боюнча сөз баштайбыз. Тагыраак айтканда, бүгүнкү өтүлө турган жаңы темабыз коронавирус адамдын денесине кандай таасир этет. Сабагыбыздын максаты окуучулар коронавирус оорусу адамдын денесине кандай таасир эткенин билишет. Алдын алуу жолдорун аткарышат, таза болууга тарбияланышат. Балдар, силер билген коронавирус оорусунан сактануу үчүн адамдар көчөлөрдө беткап кийип жүрүшөт. Бул вирустун кантип кандай жолдор менен жугаарын биз телевизордон көрүп жатабыз. Ошол вирус көзгө көрүнбөгөн майда бөлүкчө. Аны атайын аспап менен гана көрүшөт. Вирус биздин денебизге кирип кетсе ооруп калабыз. Коронавирусту жуктуруп алган адам чүчкүрүп же оозунан чыккан чачырандылар аркылуу жугаарын баарыбыз билебиз. Мындан сырткары ошол чачырандылар түшкөн буюмдарды кармап алып, андан соң микробтор жабышып калган колубуз менен бетибизди, оозу-мурдубузду жана көзүбүздү кармап алсак да вирусту жуктуруп алышыбыз мүмкүн. Аталган вирус мурундун жана ооздун ичиндеги челдүү кабыктын клеткаларына жармашып, биздин клеткаларыбызга окшошуп көбөйө баштайт. Кишинин оозу же мурундун ичине кирген соң вирустун найза сыяктуу чыгып турган белоктору клеткалардын мембранасынан тешип өтөт. Ал эми мембранадан тешип өткөн соң вирус каалашынча көбөйө баштайт. Аз эле убакыт ичинде вирус өзүнөн өзү 10 000 же 100 000 эсе көбөйтүп коюшу мүмкүн. Көбөйгөн вирус тешип кирген клеткага батпай калган соң ошол клетканы бузуп жеп салат. Ошентип жанындагы клеткалар да жабыркай баштайт. Андан соң вирус кишинин денесиндеги майда түтүкчөлөрүнө өтүп кетет.
Бул өпкөнүн жабыркашына алып барышы мүмкүн. Анын үстүнө вирус өткөн түтүктөр да шишип, дем кыздыга баштайт. Эгер вирус өпкөгө өтүп кетип, инфекция күчөп кетсе, эң коркунучтуусу ошондо башталат. Себеби бул пневмония деген оор илдет козгоп коюшу мүмкүн. Ошондуктан колубузду ысык суу менен самындап, жууп, тазалап турушубуз керек. Ысык суу менен самын вирусту өлтүрөт. Вирус көчөдө учуп жүргөндө биз үйдө китеп окуу менен күн өткөрсөк болот. Мына ошондо вирусту жок кылганга жардам беребиз. Анда эмесе бышыктоо үчүн суроолорго жооп беребиз. Коронавирус кандай жолдор менен адамга жугат экен? Адамдын денесине кандай таасир этет экен? Бул ооруну алдын алуу үчүн биз эмне кылышыбыз керек?